Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы төш белгиси президент. Акын жазуучу, журналист, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зинакан Пасаңованын 70 жылдыгы белгиленди. Акындын уулума кат аттуу ырлар жинагынын бет ачары да өттү. Бул иш-чара бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Окурман Ош китеп фестивалынын алкагында уюштурулду. Ош шаарынын мэриясы Улуттук жазуучулар союзу тарабынан демилгеленип өткөрүлгөн иш-чаралар 2 күн бою өтүүдө. Зинакан Пасаңованын эжебиздин, акын эжебиздин, журналист эжебиздин 70 жылдыгына байланыштуу кече болуп отурат. Биз атайын куттуктаганы келдик. Эженин журналисттик чеберчилигин дагы, анын айрыкча акыркы уулума кат аттуу поэтикалык жыйнагы бар. Эженин бүт ырлары бул энелик толгонуу, энелик сагыныч, энелик кусалык, энелик түн бою уктабаган түйшүк 2 уулуна арналат. 2 уулун мен көрө элекмин, бирок ушундай энеси бар. 2 уулу бактылуу экен. Биз Кыргыз жазуучулар союзу Зинакан Пасаңовадай акын эжебиз бар үчүн сыймыктанабыз. Ош шаарында чоң мындай бир маданий иш-чара болуп атат. Окурман Ош деп. Ошол фестивалдын алкагында менин дагы 70 жылдык юбилейиме карата мындай чыгармачылык кечимди өткөрүп атышат. Бул демилгечилер Улуттук жазуучулар союзу, Кыргыз улуттук, андан кийин Ош шаардык мэриясы, Ош мамлекеттик университети биригип ушундай кечимди өткөрүп атканына мен да кубанычтамын. Катышкандар Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы, акын, жазуучу, журналист Зинакан Пасаңованын чыгармачылыгына токтолуп, акындын ырларын көркөм окуп, чыныгы адабий кеченин күбөсү болушту. Жазуучу деген карганга чейин илгерки биздин акындарыбыз, жазуучуларыбыз бир топ жашка жеткенге чейин ырларды жазып жүрбөдү, чыгармаларды жазып жүрбөдү. Ошондуктан жүрөгүндө зээни бар, жүрөгүндө күчү бар, жүрөгүндө оту бар адамдар акын жазуучу болот деп ойлойм да. Жөнөкөй эле сөздү сүйлөгөндө кандай кыйналышат кээде адамдар. Ошон үчүн Зинакандын ишине ийгилик тилеп, ден соолук тилеп, узун өмүр тилеп. Ушундай жакшы сөздөр менен дайым айтып жүрөсүз. Иш-чаранын алкагында уулума кат аттуу ырлар жыйнагынын бет ачары да өттү. Алгачкылардан болуп, бул жаңы чыгарманын окурмандары бүгүнкү кеченин коноктору болушту. Бул иш-чара бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата арналып, Окурман Ош китеп фестивалынын алкагында уюштурулду. Биринчиден, Ошто окурмандардын саны көп. Экинчиден, байыркы шаар. Үчүнчүдөн, маданиятка, адабиятка, тарыхка, үрп адатка, каада салтка Ош чергесинде көбүрөөк көңүл бурулат, маани берилет. Демек, бул алгачкы кадам. Мындан ары үзгүлтүксүз дамамат уланат деген ойдомун. Себеби бүгүн китеп окуган адамдарга караганда китеп окубаган адамдардын саны арбын. Кечеден баштап ушул китеп майрамы жана ошондой эле жалпы жаштарды китепке үгүттөө, китеп окууга чакыруу сонун ураандары жүрүп жаткан чагы. Арине бүгүнкү күндө жаңылык жаратуу, жетишкендик, инновация, бийиктикке чыгуу бардыгы ал албетте алдын ала көрө билген, билими тунук, аң сезими таза, китепке жатык улуулардан алганды кийинки муунга өткөрүп бере ала турган бүгүнкү муундун максаты деп ойлойм. Анын бардыгы жөн эле келбейт, анын бардыгы китеп окуу менен келет. Адабий кечеде Зинакан Пасаңованын чыгармаларынын өзгөчөлүгү, акындын башкалардан айырмаланган ыр саптарынын айырмачылыктары, журналисттик ишмердүүлүгү жана эне, курбу жана дос катары замандаштары, жакындары кеңири айтып, куттуктоолорун жолдошту. Окурман Ош китеп фестивали Ош шаарында алгачкы ирет уюштурулду. Аны Ош шаардык мэриясы Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзу менен биргеликте өткөрүштү. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.